Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. 2024 жылдын 20 февраль күнү адатта сыртта кар жаап жатат. Мындан 9 жыл мурда болгон каргашалуу окуяга бүгүн көңүл бурулуп жатат. Анткени дал ушул 9 жыл мурда бир адам ушул эле айылда көз жумса, экинчиси болсо азыр убактылуу кармоочу жайда болгондо да улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери тарабынан кармалып, анын баш коргоо чарасы да каралып, бүгүнкү күндө абакта жатат деген маалыматтарды уктук. Дал ушул иштин чулгандуу окуянын чоо жайын иликтөө үчүн дал ушул Жалал Ат облусунун Кыржол айылына келдик. Азыр ошол көзү өтүп кеткен жигиттин бир тууган агасы да ушул үйдө жашайт. Аты Адан деген байке экен. Ушул жерге келдик. Бирок тилекке каршы азыр бир 20-25 мүнөттөн бери турабыз. Сыртта койлор жайылган, иттер үйрүп атат. Ал эми кожоюндар тараптан эч кандай бир үн жок, дабыс жок. Дагы бир кыйкырып көрөбүз. Бирок тилекке каршы үйгө киргенге болбойт. Мындай ичинен жабылган, сыртынан жабылган белгисиз. Адан байке, биз дал ушул нейтралдуу журналист катары жабырлануучу тараптын дагы азыр күнөөлөп жаткан адамдардын, ошол Азамат деген жигиттин бир туугандары тарапты дагы эки тараптын оюн угуп, анан дал ушул чындыкты, адилеттикти сиздерге төкпөй чачпай алдыда айтып бермекчибиз. Окуя мындан 9 жыл мурда катталып, кезегинде күбө катары көрсөтмө берип келген 1989 жылы туулган Азамат Кулиев кылмышка шектүү адам катары кармалып, ОКМКнын убактылуу кармоочу жайында отурат. 9 жылдан бери аягына чыкпай келген окуяны 2 күндө иликтеп күнөөкөрдү таап койдум деп TikTok аркылуу кайрылуу жасаган Күмүшай аттуу блогердин кайрылуусу себеп болгон дешет. Саламатсыздарбы, интернет тармагынын көрүүчүлөрү, саат 22:17 болду. Мага Жалал Ат шаарынын Барпы айылынан бир агабыз байланышка чыгып, менин бир тууган инимди өлтүрүп кетишти. Киши колду болуп, ошону иликтеп тактап берчи кызым. Бизге 9 жылдан бери орган тарабынан тергөөчүлөр тактап ачык чындыкты изилдеп бүтө албай атат. Ал күнөөлүү зөөкүр ким экен таппай жатат дейт. Мен ошол биздин органдар 9 жылдан бери таппай келген ушул окуяны мен 2 күндө эле изилдеп табып койдум, 2,5 күндө эле изилдеп таптым. 9 жылдан бери табылбай жүргөн кылмышкер 2 күндө кайдан чыга келди? Кылмыш болгон жерде экспертизанын аныктамасы, кол издери, кылмыштын куралы жана эч кандай далили жок болсо, кылмышкер мен кылмыш жасадым деп мойнуна кантип алды. 9 жыл мурдагы окуяда кандай курал менен кылмыш жасаган? Ошол курал барбы деген суроо баарыбызда эле пайда болот. Эми окуяны ирет менен айтып берели. Ал бул ачык айкын өлтүрүлгөн нерсени мен тастыктап айтып берип атам. Бүт бар жогун мен мынал адам экен деп 2 күндө изилдеп, 1,5 күндө изилдеп тактап берип атамын. Ал жерде Акылбайке өзү айтып жатат. 4 балабыз, 4 бала. Бир баланы 4-өөбүз өлтүрдүк деп Акылбайкем өзү айтып жатат. Мага айтпа, аны барып Акылбайкеңе айткыла. Мага эмнеге айтасыңар? Мени байкап жатсаңыз керек, кылмышка шектүү Азаматтын ысымы блогер жана маркумдун бир туугандары тараптан бир дагы жолу айтылган эмес. Блогер TikTok аркылуу 4 адамдын бирөөсү Бакыт аттуу жаранды күнөөлөп жатат. Каргашалуу окуянын башкы каармандарынын бири дал ушул Бакыт аттуу жаранга бир эмес бир нече жолу келип, эртең менен гана малга чөп жайып жаткан жеринен көрүп калып сөзгө тарттык. Салам алейкум. Бакта келсизде. Сизди кечтен бери издеп таппай жүрөбүз. Жылкыларыңызды таптыңызбы? Жылкыларды биз өлүп калды. Ошо мен угарабам. Сизден келдик эле бир-эки интервью алып койгону. Эмне деп аласыңар эми? Ошо 4 бала боюнча 4 адам ичип отурган экен, анан 9 жыл бою Азаматты кантип камап койду, ошого таң калдым да. Сиз эми окуяны көргөнсүз да, билгенсиз да. Эмне болгон эле? Мен чакырып келген да, 3-өө. Менен 4-өө болдук. Ошо камерага тартсак болобу азыр? Кой, камерага тартып жооп берем деп өткөндө али. Жок, сиз болгондой айтып бересиз. Эмесине болгондо баары чындыкты эле айтып берсеңиз бизге болду. Биз сыйлыктап жүргүзүп атабыз да. Аны кочкордо таштап кеткен да. Анан калганын бизге караңдар. Сиз Азаматты көрдүңүзбү да сол вакытта? Көргөн эмесмин. Азаматты эмне камап коюшту дейм азыр? Менин угушум боюнча биз дагы суракка чакырып жүргөн. Күбө катары эле. Жок. Бул ошо
Bir күнгө же 2 күнгө мурун урушуп кеткен экен. Ошол тууралуу ушул ушташкан болчу деген немемен 9 жылдан бери эле жака чакырып жүргөн муну. Анан ошол мени бу жерден таштап кеткен. Таштап кеткенден кийин бияга бизге караңгы. Бирок мен Азаматты эч жерде көргөн эмесмин. Милицияда мени Sizin показания берип атканда дагы көргөн эмесмин деп айттыңыз, жок, көргөн эмесмин. Азаматты кимдер көргөн? Эч ким көргөн эмес. Эч ким көргөн эмес. Далилдер дагы жок, экспертиза, отпечатка дагы жок. Эми менде бул меники азыр силерден сурасаңар мен бул ОЗЭК айтып берип атам. Бул ОЗЭК өтпөйт. Мен ошол 9 жылдан бери УУда 7 тергөөчү карады, 8 та карады, канча карады билбейм. Ошондон бери УУдага тергөөчүлөрдө мен жазып ошол окуя боюнча эме кылганым бар. Кечээкиде акыркы жолу дагы тергөөчү сурады, ал дагы бар да жерде. Ошону эле окусаңар мен ошол. Анан бул жерде азыр мени дагы күнөөлөшүп атат буларчы. Туугандары? Туугандары бул айтып берди депчи. Жок, Азаматка чейин сизди күнөөлөп жүргөн экен, а? Башкы айыпкер катары сизди эме кылып жүрдү беле? Жок, мени башка айыпкер катары эмес. Ушул ишти козгогондо ошол чакырышып атты да, бардыгыбызды эле чакырып атты. Бакыт мырзанын айтымына караганда ошол күнү Азаматты көргөн эмесмин дейт. Түнү 2 адам жүргөн болчу. Бирок тааныбайм деп билдирди. Ооба, Зарылан болчу. Лабу автомашинасында болчу. Жолдо 2 баланы көрдүк деп атат, ошолордун бирөөсү Азамат деп айтып атат да. Аны ким айтып атат? Аны мен айтып атамын. Аны мен айтып атам. Кочкор түшүргөндөн кийин Жөн сиз жана айтпадыңыз. Биракта остановка бар. Жок. Токтоп турсаң, остановка бар. Остановканын чекесинде 2 адам отурган, 2 караң отурган. Аны мен айтып атам. Бирок аларды мен тааныбаймын. Тааныган эмессиз? Тааныган эмесмин. Эми караңгыда, саат 11де. Ойлоп тур. Анан эмне үчүн Азамат деп айтып атасың да? Мен Азамат деп айтканым жок. Айткан эмессизби? Жок, айтканым жок. Ошол Күмүш айкел интервью алганда Азамат күнөөлүү деп мени айтты деп уже чыгып кетиптир. Бирок сиз айткан эмессиз. Уда тергөөчүгө барып, мен Күмүш ай менен беттешип, мага ишенбейсиңер, эми Күмүш ай менен беттешкенде мен Күмүш айдын айткан нерселеринде бул айткандарың жалган карындашым. Кандайдан коркпосоң да Кудадан корк. Мен айткан эмесмин, жалган деп туруп кол коюп бергенмин. Эч кимди көрбөсөм мен жок адамды кантип күнөөлүү дейм. Мен абсолютно бирөөнү мисал үчүн көргөн болгонумда, билген болгонумда 9 жылга чейин сүдүрөлүп, бул дагы жаман иш. Ошондо эле мен айтмакмын да, көргөн, билген болсом муну депчи. Чоң рахмат. Азыр эми нагрузка дагы мага келип атат. Ошол Күмүш ай мени айтты, ушундай деди деген уже айтып атат да. Айткандан кийин бияктагылар сен эмнеге айтасың, сен эмне андай мындай деп нагрузка мага келип атат. Мен действительно мен Айткан эмессиз. Айткан эмесмин. Телевидениеге чыгып кетем мен. Эми телевидение чыгасызбы? Эми чындыкты айтып бердиңиз да болду да. Демек мен Күмүш айдын айтканындагы опровержение кыласыз да элгечи. Ал сизди каралап атпайбы жөндөн элечи? Ошону ушул айтты деп атат. Мен эме болсам, мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз Бакыт Байкендагы үйүнө келдик. Бул окуя мына жакында эле кайра күч алып атат. Биз Бакыт Байкендин үйүнө кече күндө келгенбиз, бирок байланыш албадык. Жылкыларым издеп кеттим деди. Мынакей бүгүн эртең менен кайра келгенибизде өзүнөн келдик, жоопту алдык. Күмүшай Аким кызы деген ошол эфирден чыгаргандан кийин ушул Бакыт Байке ушинтип айтты, Азаматты көргөнмүн, ошол Азамат күнөөлүү деген жөйлөрдү келтирип барып, ошол кызматкерлерге айтып берди. Ал айтып бергени жалган деп азыр бизге дагы айтып атат. Демек ошол окуя болгондон кийин ошол Азаматтын бул жерде кымандай да тиешеси жок. Ал жерде жок болчу, көргөн дагы эмесмин, мен Азамат күнөөлүү деп айткан дагы эмесмин деген сөздөрүн айтып берди.
Эң эле кызыгы 9 жылга созулган кылмышты блогер 2 күндө иликтеп койгон болсо, ишке тиешеси бар деп азаматты эмес бакыттын ысымы атап жатса, бакыт өзүнүн көрсөтмөсүндө азаматты ошол түрүнү көргөн эмес болсо, анда азаматтын бул ишке кандай тиешеси бар? Болгону маркум менен азаматтын ортосунда кумар оюнун ойноп жатып чыр чыгып кеткен экен. Карта ойношкон да. Карта ойноп урушуп кетишти. Кийин кайрылып, бирок тез эле жарашышкан да, бизди алып келип таштап кеткен. Ортосунда мындай эле катуу, мындай мушташ болгон эмес да турабы? Жок, өтө эле катуу урушушкан эмес. Сөз менен эле кичине урушушту эми. Анан кайрылып жарашып, бизди алып келип таштап кетти. Буга чейин да ушундай болуп турганбы? Экөөнүн ортосунда чыр-чатак болуп турганбы? Жагында болгон эмеспи? Аларын билбейм, уккан эмесмин да мен. Жакшы эле мамиледе болчу. Ооба, жакшы эле мамиледе болчу. Андан бери арадан 10 жылга чукул убакыт өттү. Ошол кездеги окуя кимдин эсинде калды? Ким эмнелерди көрдү? Бул суроого азырынча саналуу гана адамдар так жооп бере алат. Кезегинде бул окуяга кылмыш эмес, кырсык катарында юридикалык баа берилип жабылган экен. Arkadan düşkün, maşına ardından düşkün emez. Maşına ardından düşüp, buna yerde iki balanın buksavayt bolgan, rese buksavayt bolgan. Ondan keyin ardından düşüp, ona tal kiçinele bu, 9 yıl kiçinele tal olçu, narkıday tal olçu. Oşoğa ıldıydı karap asılıp kalgan, maşınan bir jaq asılıp kalgan, al oşo turgan jerinden buksavayt bolgan, izler bolgan. Ertesi şu bardık milisiyalarмен koşup biz şöyle prosмотр kılamız, buna yerde rese buksavayt bolganız bolgan. Ondan keyin Onu kılıç arıkta su bolgan. Adamды мына кызылашка жерде турган кичинеден суу аккан. Анан ол нар жака бетин жууган, барган ол жалган. Ол болушу мүмкүн эмес. Жууса ушул жердеги арка сууга жууган. Анан ошондо биз эсептегенбиз. Адамда боно жака 54, мына гана 30 кадам, 80, общий 84 кадам адамдын каны куюлган, каны куюлуп барган. Бул эч кандай vurganга başka kандай bolбойт. Бул жалгыз эмес, жалгыз адамдын колунан келиши мүмкүн эмес. Такыр мүмкүн эмес. Бул ылдыйдан келгенде машина нар жакка карап түшүп кетмек да. Бул машина арты менен түшкөн. Арты менен түшүп, мына жерде буксавайт болгон, алдыга чыгып кете алган эмес. Алды жагына машина урулган элби? Машинанын эч жери урулган эмес. Машина таптаза боюнча болгон. Түнү болгон. Бул мен анык билемин, ушул саат 10 мезгилдерде 14 чамасында ошондо бир калдыраган. Мен ошондо сериал көрөт элем. Калдырап кеткен 14 чамасында. Мен сериал көргөн, мен үйүмө жакын да дөңдөн. Иттер үрүп, калдыр-кулдур болуп кеткен. Анан кийин сериал бүткөндөн кийин ошо мен бирешке чыксам, дагы бир эки тополок кыйкырыктар дооштоп чыккан. Анан дагы бир момент биздин үйдүн алдынан дам башынан. Бул жер көрүнбөйт эч кандай. 9 жыл мурда катталган окуя көпчүлүктүн эсинде дагы калбаса керек. Бирок бир тууганым ошол күнү үйдө болгонун так кесе айта алам дейт азаматтын бир тууган агасы. Ошончо мен мунун кылгандыгына мен ишенбейм. Ошол күнү мен үйдө болгом. Россиядан келген мал жагын полный айтышыптыр. Үйдө ал келип саат 10-дордо ол уже жаткан да. Үйдө жаткан анык эле. Biz 12'ye çeyin uyda oturganбыз. Ага чейин ол бизди бардыгыбыз уктатып коюп, анан чыктым дегени жалган маалымат болуп калат. Эмнеге дегенде биз 12'ye чейин уктаган эмеспиз, отурганбыз, сүйлөшүп отурганбыз балдар менен. Кече ошо маалымат бериптир. Анысына мен ишенбейм. Кылмышка шектүү азаматтын жездеси Байыш Халмаматов 9 жыл мурдагы окуяны кырсык эмес, кылмыш катары сыпаттаса, суроо жарылат. Анда эмне үчүн 9 жыл бою укук коргоо органдары бул окуяны жаап жашырып келди? Өлгөн баланын башы, бети, башынын үстүлөрү 4-5 жеринен кырлуу нерсе менен урулган деп биз көргөнбүз, сүрөтүн көргөнбүз, өзүндө эле эмне кылганбыз. Алдыңкы мына ээктин ортосунан бөлүнүп калган. Ал таяк менен андай болушу такыр мүмкүн эмес. Баштарында, жараттары, колдорунда баардык кесилген, кырлуу нерсе менен урулган да.
Себеби 6 күндөн бeri баланы такыр көргөзгөн жок. Бала менен адвокатты деле жолуктурган жок. Эч кимди жолуктурбайт, баланы көргөзбөйт. Кече гана араң гана ошол акасын киргизишти, акасына да эч нерсени айта албаптыр. Ыйлагандан башка менин күнөөм жок дептир, ыйлагандан башка эч нерсе айта албаптыр. Жанында эки Альфанын балдары эки жагынан кармап турса эмне дей алат? Ошол бул болушу мүмкүн эмес да. Бул болушу мүмкүн эмес. Азаматты алып барып камакка алгандан бери 6 күн аралыкта ага жактоочусу менен анын жакындары дагы кирүүгө мүмкүнчүлүк ала албаптыр. Бул суроого жооп алуу үчүн Жалал Абад облусундагы Улуттук коопсуздук комитетинин имаратына карай баш багып көрдүк. Сыртта аябай окумуш кар жаап атат. Бүгүн 20 февраль 2024 жыл. Биз азыр мына ошол Жалал Абадтагы Улуттук коопсуздук комитетине келгенбиз. 25-30 мүнөттөн бери турат бул жерде. Бияка келген адамдардын баары эле ошентип сыртта күтүш керек экен. Комитеттин ичине кириш өзү эле бир азаптын тозогу. Ошон үчүн сыртта күтүп тургула дейт. Сыртта болсо аябай катып кар жаап атат. Мынакей сыртта билбейм канча градус суук. Бирок биз ушул Жалал Абадтан Улуттук коопсуздук комитетине келгенбиз. Бир катар суроолор жаралып, Азамат Кулиевдин иши боюнча азыркы учурда ошол адвокатын да киргизбей жатат. Эч кандай маалымат бербей жатат. Бир туугандары менен жолуктурбай жатат деген сөздөр айтылып атат. Мен Бишкектеги Улуттук коопсуздук комитеттин пресс-службасына да кайрылдым. Ушундай келген адамдар баары сыртта күтүп туруш керек экен. Силерге эмне үчүн силерди бир туугандардын адвокатын киргизбей жатты? Аны бизге вообще маалымат дагы берген жок булар. 6 күндөн бери биз ушул жерде ушулардын дарбазасынын алдында эле турабыз. Маалымат дагы берген жок. Сотко санкцияга барганда дагы вообще маалымат бербей эле алып барып келди. Азыр бир тууганыңар менен жолугушкан жоксуңар силер, э? Мен бүгүн жолугуп чыктым. Азыр бүгүн эле. Ооба. Бүгүн жолугуп чыктым. Бир тууганым мага вообще сүйлөй албай, ыйлап жер карап эле отурду. Мага эчтеке айта албай койду. ОКМКнын Жалал Абад облусундагы баш кармалыгына кирип, массалык маалымат каражаттары менен кызматташкан тиешелүү кызматкер менен жолугуп, эмне үчүн азаматтын бир туугандарын жана жактоочусун 6 күндөн бери киргизбей жатат деген суроого баарын эле мыйзам чегинде карап жатабыз деген кадр артындагы жоопту алдык. Эми экинчи тарап тагыраагы маркумдун бир туугандарына барып, алардын да оюн угуп көрөлү дедик. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атамбек экенсизби? Ооба. Мен атым Нургазы, журналист. Ошол окуя кандай болгон? Ошону сизден дагы бир тууган экенсиз. Айтып бере аласызбы бизге? Мен азыр бир жак келем да меним. Качан келесиз? Мен билбейм кайсымада жоролор менен бирге тойго бардык эле. Сузакта. Сузакка барып жолуксак болобу сизге? Мага жолуккан немеси эле жок да. Жок, мынау эмени окуяны тактап алалы деп атабыз да, ошол сиздин иниңизди Азамат өлтүргөн деп атпайсыздарбы? Ооба. Ошол чынбы, чын эмеспи? Чын болсо ошо бала келип көрсөтүп бере өлтүргөн кане. Адаш башка жакты көрсөтпөй элейин. Чын эле түнөсө керек. Маркумдун бир тууганы Адан аттуу жаран менен сүйлөштүк, бирок жолугуп маалымат берүүдөн баш тартты. Андан соң дагы маркумдун экинчи агасы менен байланышып, төмөнгүдөй маалыматтарды телефон аркылуу алдык. Ошол иликтөө жүргүзүп жүрдүк эле, кече интернеттен көрүп калып келдик да, атайын тияктан тапшырма берип жөнөттүлүп. Кайсы канал? Эл билсин деген программа. Эл билсин деген программа? Силер 9 жылдан бери эмне кылып жүрдүңөр эле? Өзү бала бардыгын өзү барып көрсөтүп бергенден кийин өлтүрдүм, мынеде өлтүрдүм, мынеде лабораторияга деп бар жокту көрсөтүп берип атат. Бирөө ону барып бизден бирөө жарым барып көрсөткөн жок. Өзү барып көрсөтүп берип атса, мойнуна алып атса, анан кийин неге мындай кылып атасыңар? Иликтөө жүргүзүп атабыз байке. Биздин жумушубуз ушундай. Жолукпайлыбы байке? Жок, биз интервью башка нерсе бербейбиз. Ошол немеде турат. Биздики бардыгы чыгып бүткөн. Жок, эмне качып атасыз азыр? Иликтөө жүргүзбөйлүбү? Ато мурдагы чыгарган тараптар аябай мындай чала иликтептир да, бир тараптуу кылып салыптыр. Биз кыйын ийгиликтейсиңби? Ооба, аябай кыйын иликтейин да, ошону эки тараптуу иликтейм мен. Ошолор менен ийгиликтей бер, бизде ич комментарий иштеке бербейбиз. Эмне үчүн? Себеби өлтүрүп бар жок тайын болгондон кийин, эми түштөн кийин 9 жылдан кийин келип алып бизге
неме кылбайлы койгула. Кылмышка шектүү Азамат Кулиевдин бир тууган эжеси менен маркум Кубанычтын бир тууганы азыркыга чейин курбу экен. Ушундай. Мен айтып эле атам ошо акемдерге жибеткенде дусум. Ошо да Билгениңерди кылгыла деп. Ошентим эле. Анан ошого Биз өлүп калдык го дөп эле. Өлүп калганы менен майлы мен бизчи мына Азамат өлтүрүп али кылып данный факты видео болуп Азамат өлтүрүп али кылган болсо биз дагы ушу бир тууганы ушундай кылмышкер экен эле деп тагдырга тан берип отуруп калат элек да. Бул жерде эми курулай болуп эле бакыт ака деп атып эле анан кийин бир күндө болуп кетиш алиге да эми азыр эми эч кимиси биз сүйлөшпөйбүз, антпейбиз, мытпейбиз деп атат экен да досум. Сен дагы бир ооз антип митип көрчү эми эжелериңе. Экөөбүз эми достугубуз үчүн досум. Ошо мен дагы ошентип неме кылып атам да. Эмне ошо бак төкөнү баары апарып анан кийин бакып сура элек эле бул мойнуна алып алды депчи. Ошо бизге дагы ошол караңгы болуп атат да. Же урганын билбейбиз, же Бакыт ака алдап койгонун билбейбиз. Өзү негизи көрсөтмөдө Бакыт менен ичип жүргөн болсо, анан Азаматты жолдон көрдүм деп эле Бакыт ака айтып койсо, анан Бакыт камалып кет. Азамат камалып кеткени кызык болуп атат да бизге да. Жомокто да мындай болбойт да досум. Ошону мен дагы айтчарым, түшүнүшпөй атпайбы? Жомоктогудай болуп кетет да эми. Бул дүйнөдөгү эми жала жабыла берет досум. Азамат өзү барып көрсөттү го. Эми ал домбулап бирөө көрсөтмө берсе көрсөтө берет да. Мисалы үчүн бул жердеги өлгөн Кыржол веси барып эмне жерде өлүп калган, эмнеге машина түшкөн деп, мисалы үчүн ошондо акылын тааныгандар бардыгы эле көрсөтүп берет да. Себеби Кыржол эли баардыгы көчүп чыгып көргөн да ал аканын али кылганынчы. Эми нерде өтүп кеткен аканы деле козгоп, анан айыптыкери болсо дагы менин укам майлы эле айыптуу экен деп тагдырга тан берет элек. Эми айыпсыз али кылганга бизде дагы налам болуп атат да досум. Сиз Азаматка ким болосуз? Мен бир тууган эжеси болом. Азыр ким менен сүйлөштүңүз? Мен азыр ошо досум менен сүйлөштүм да. Досуңуз маркумдун кимиси болот? Маркумдун бир тууган карындашы болот. Азыр дагы сизге жазып атат да. Эмне деген жазууду көрсөтсөңүз, эмне деген жазуу? Эмне окуп берсеңиз? Эми курулай доомат каргыш жаман экен, дагы билем, мен дагы билем досум деп атат. Айтып эле атат экен туугандарына. Алар эмне кылып айтат экен жанагы Патмеже менен. Манап ака деле ошо гапчыбей али кылып атышат экен да. Анан мен ошого айтып атам, досум, силер ошо Азамат деп эле калыптасыңарбы? Ушу Бакын байке деп эмне кылып аттыңар эле го? Ушунун актыгына чыгып кичине бизге жардам бергиле, акаларыңа айтып түшүндүр деп атам да азырчы. Ошо акаларына айтып түшүндүрүп эмне кылган болсо Бул ошол сиздин бир тууганыңыз Азаматтын күнөөсү жок экен деп айтып атат да эми, Биз Азаматтан көргөн эмеспиз, биз Бакынды жазып атканбыз деп атат да. Анан ошол кандай Азамат эмне себептен мойнуна алып алганы бизге да караңгы болуп атат. Атыңыз ким аксакал? Абдурахман. Сизге бир-эки суроо узаталы жооп бериңиз. Сиз Азаматтын атасы болосуз, Ооба. Биз азыр эми ушул эки тараптуу иликтөө жүргүзүп жүрөбүз да. Сиздин ой пикириңиз кандай? Бүгүнкү күндө сиздин 9 жыл аралыкта балаңызды көбү катары чакырып жүргөн болсо, бүгүн ушул жоопко тартуу аракетин көрүп жатыптыр да. Ошого кандай көз караштасыз? Эмне дейсиз? Мен эми чындык болбой атат деп атам да. Чындыгы жок эле балам камап койду. Көрсөтпөй атат бир аптадан бери. Мен ошону чындыгына жеткенде суранамын. Садыр Жапаровтан Камчыбек Ташиевтерден суранамын, ушуларды ачыкка чыгарып берсин. Ким кылганын? Менин балам күнөөсүз. Мен үйүмө келип эле жаткан жанымда. Мына ушул үйдө жаткан. Мен балам күнөөсүз деп айта алам, мен ачыктан ачык. Күнөөсү жок. Эмне үчүн ошол маркумдун бир туугандары Азамат күнөөлүү деп айтып атат? Ол мына неме чыккандан кийин айтып атат. Интернетке чыгып кеткенден кийинби? Ооба. Күмүш ай неме кылгандан кийин чыгып атат. Бейгүнөдөн бейгүнө менин балам камап коюшту. Бир аптадан бери көрсөтпөй атат. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, урматтуу генерал Ташиев, Камчыбек Ташиев, силерден суранарым ушунун актыгына чыгып бергиле.
Кудай өзү көзү түз болсун. Каргашалы окуя болгон күнү Азаматтын үй бүлөсү жана бир туугандары үйдө болгон экен. Анткени ошол күнү бир тууган агасы Москвадан келген. Ал күн эсибизде калган дейт Азаматтын жубайы. Мен жолдошумдун ал жерде кыппындай дагы тиешеси жок. Ал күнү биз кайнагам, кайнаталарым болуп үйдө отурганбыз. Москвадан келишкен, Бишкектен келишкен. Үйдө ошончо күбө бар. Именно мен күбөмүн, мен жанында жаткан. Биз чогуу үйдө отурганбыз. Мен түшүнбөдүм булардын эмнеге антип мен жолдошум апарып камап койгонун. Же факты жок, же арыз жок бунун үстүнөн. Эми ошо жолдошуңуз ошол жанагы көзү өтүп кеткен жара менен ошол төртөөдө атпайбы? Ошонун арасында кошулуп ичкен эмеспи? Ошол күнүбү? Ошол күнү. Жок. Ал күнү ичкен эмес. Эмне үчүн сиздин жолдошуңуз айыптап атат анын бир туугандары, маркумдун бир туугандары? Эмне себеп болуп атат деп ойлойсуз? Жерде ушул 4 күн мурун кичине тартышып калган жери бар экен да менин жолдошумдун. Ошол неме тууралуу гана чакырып жүрүшкөн буну тергөөгө. Бирок 9 жыл аралыкта күйөөңүздү бир дагы күбө мындай эң башка айыптоочу катары чакырган эмес да, күбө катары эле чакырып жүргөн. Жок. Ал эми бүгүнкү күндө болсо ошол эң башка айыпкер болуп атат, Ушул жагы бизге табышмак болуп атат да, ушул жагы бизге табышмак. Муну ТикТокко деле чыгарышыптыр, Күмүшай Аким кызына берип. Бакыт айтты, бакыт антти, мынтти деп атат. Бакыт эмес, мен жолдошум жатат аякта 6 күндөн бери. Же кабарын билбейбиз, же көрсөткөн жок бизге. Азаматтын бир туугандары ушул күнгө чейин кылмышка шектүү катары укук коргоо органдары тарабынан башка адамды суракка чакырып жүргөн. Бирок эмнегедир блогердин кайрылуусунан кийин инибизди УКМК алып барып камап койгону түшүнүксүз болуп жатат дейт. Азыр камап коюптур да, ошого эмне себеп болуп атат деп ойлойсуз? Буга биринчи ошол Бакыт деген кишиге арыз жазылган. Ошол Бакыт деген кишинин биринчи ошол Күмүшай деген кыз журналистпи, ошол кыз келип Бакыттын үйүнө келет. Бакыттын үйүнө келгенде Бакыттын келинчеги айтат аябы. Ал ооба менин күйөөм ошол күнү түнү үйгө мас абалында үстү башы кан болуп келген дейт. Анан кийин ону алып кетет. Аны апарып камайт. Анан камагандан кийин орто жолдон жок жерден эле бул менин инимди чакырып алат, Азаматты. Бул жерде заявление ошол арыз Бакытка жазылат, бейкүндө ушул биздин инибиз камалып калып атат. Блогер 9 жылдагы окуяны 2,5 күндө иликтеп, кылмыштын бетин ачып койдум дегене чындыкка дал келбейт. Анткени окуя болгондон бери бир дагы далилдүү фактыларды таап чыгып көрсөтүп бере алган эмес. Болгону TikTok соц тармак аркылуу бир тараптын оюн айтып берген. Жада калса, бул убакка чейин кылмышкер катары Азаматтын аты дагы аталган эмес. Ушул күнгө чейин жана тиги күнөөкөр тараптар менен беттештиңиздерби? Ушул күнгө чейин күнөөкөрдү көргөнүм жок. Бу жерде келгеним жок. Биздин келгенибизди азыр таныштырса, келгенибизди жазып коюп ошолорду кошуп коет экен. Беттешкеним жалган. Көрө элекмин буудуда. 3 жолу беттештим деп. Бул нерсени мен кирип бул тергөөчүгө жолукканда эле бул 4 баланы жазып коет экен, мен беттештирдим деп жалган айтып. Ошо менин деле токтоп турат экен. Блогердин иш аракети менен видео тасмасын иликтөө деп атаганга туура келбейт дейт кылмышка шектүү Азаматтын жакындары. Анткени экинчи тараптын ой пикири бир дагы жолу чагылдырылган эмес экен. Азыркы учурда болгон окуяны биз баштан аякка чейин баяндап беребиз. Болгон окуя магазинден алып кетип, дүкөндөн алып кетип, агабызды бир жолдун боюна токтотуп коюп, ошол жерден мындай кандай деп айтабыз, киши колду болуп өлгөнү ачык айкын көрүнүп турат. ДТП болду. Ошол жерде бетине аябай бир оор жаракат алыптыр. ДТП болгондо айнеги, терезеси, лобойлору, эшиктери баары бүт-бүтүн. Ал бала кайдан таяк жеди? Ким тарабынан ушундай беттери, ооздору талкаланды? Буну биздин күмөнүбүз боюнча ачык айкын бирдеме менен чабып салган. Себеби мына эки тараптуу бир тараптуу болуп калбасын, ушул эки тараптуу болсун, сиздин да үнүңүздү угуп кетейин деп келдим да. Кайтыш болгон байкеге эмне болду? Ич арада кандай маселелер болду? Ошону айтып бересизби? Ошо арак ичкенбиз да, ошон. Аракта гоно акыркы тал турат го чоң. Ооба. Ошонун арагында жол жакта бир иш арак ичкенбиз. Андан кийин бул байкен камогунан бир иш арак ичкенбиз. Ошол.
Кыргызстанда өлкө башчы менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке күн сайын жүздөгөн адамдар акыйкат таппай арыз муңу менен кайрылып келет. Анткени жалгыз жана акыркы үмүттөрү эки адамда гана. Азаматтын атасы да мындан 2 күн мурда оорусуна карабай балам деп күйүп-пышып ак үйдүн алдына айласы кеткенден келген. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров. Атам баласынын курук дооматка калганынан айынан ушинтип Жалалаттан Бишкекке чейин келип акыйкат үчүн мына ак үйгө да келди. Урматтуу Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, силерге жолугам деп Бишкекке бардым. Атайын бияктан имканият болбоду. Силерге жолугуш үчүн Бишкекке бардым. 2 күн жүрдүм. İmkaniyat bolbodu sizlerge joluguğa. Ben arızımdı yardımcılarınarga taşlap geldim. Balam aktığına işenem, hakikatine. Kurulay domat menen oturguzup koydu. Benim balam ak jağına, çeçip ergilişinizde suranam. Arızdı karap hakikatine çeçip ergile şunu. Биздин чыгармачыл топ бул же тигил тараптын кызыкчылыгын да коргобойт. Болгону кылмышка тиешеси бар деп айтылып жаткан 4 адамдын ичинен азаматтын камалышы табышмакпы же адам укугунун кордолушубу. Биз бул окуяга сарасеп салып, кошумча кабар бермекчибиз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.